Саламатсыздарбы? Биз бүгүн төрөткө чейинки даярдык, төрөт учурундагы толгоо жана төрөт учурунда кандай дем алуу техникалары боюнча сүйлөшөбүз. Бүгүнкү биздин коногубуз өзү төрөт үйүндө, 6-төрөт үйүндө психолог болуп иштеген, азыркы учурда декретте, бирок ошондой эле боюнда бар апалардын же башкача айтканда ата энелердин мектебинин инструктор болуп иштеген Мерим Эркебаева. Саламатсызбы, Мерим? Саламатсызбы. Өзүмдү Евсен айттым да. Саламатсыздарбы. Жылдыз айтып кеткендей, мен 10 жылдан бери психолог болуп иштегем 6-төрөт үйүндө, азыркы маалда кичинекей балам менен. Бирок жаңы баштадым, ата энелердин мектебинде инструктор болуп иштеп, буйруса дагы эле ошо жаңы боюнда болгон кыз келиндерди, аялдарды төрөткө даярдаганга даярмын. Эми сиз жаңыдан баштаганыңыз менен өзүңүз айткандай 6-төрөт үйүндө канча 10 жылда иштеп жүрсүз, тажрыйбаңыз аябай мол экен. Айтсаңыз, ушул 6-төрөт үйүндө психолог бар экенин мен биринчи жолу угуп жатам. Бардык эле төрөт үйлөрүндө мындай психолог болбойт экен да. Ал кандай учурда боюнда барлар психологдун кызматы менен колдончу? Эми сиз туура айттыңыз, бардык эле төрөт үйлөрүндө боло бербейт. Анткени мен өзүм иштеп жүргөндө аябай көп ушул суроону уккам да. Эмне үчүн именно силерде эле бар, башка жерлерде жок, анан башка роддомдордо деле болсо жакшы болмок депчи. Бул жерде түшүндүрүп кетсем, өзү негизи төрөт үйүндөрдө штатта психолог деген жок. Эми бизде Кыргызстанда деле психолог деген түшүнүк эми кирип келатат да. Анан тем более төрөт үйүндө бар экенин көп эле адамдар билчү эмес. 6-чы роддом республиканский роддом болгон үчүн, биз 3-чү деңгээлдеги төрөт үй болгон үчүн бизде штатта психолог бар. Менин эң негизги жумушум бул төрөт учурда гана эмес, аялдар көп учурлар болот, например, боюнда болуп келатып, кандай бир себептерден оорулар болобу, кайсы бир себептерден боюнда түшүп калышы мүмкүн. Ошол учурда да мен консультация берип, жардам беремин. Же төрөгөндөн кийин ымыркай чарчап калышы мүмкүн. Ошол жерлерде жардам беремин. Анан толгоо учурларда көп учурлар бар, мындай жалакай аялдар болот да. Анан алар акушеркаларды окупаган учурда же ызы-чуу салган учурларда мени чакырат. Эми мен негизги ошо боюнда барлар менен көп иштеп калган үчүн, анын артынан бара уже партнер болуп иштеп баштадым. Төрөт учурда аялдар өздөрү чакырышат, Мерим келип жардам бериңиз, төрөтүңүз депчи. То есть бул жерде врачтар чакыргандан эмес, уже аялдардын өзүнүн сураныштары боюнча да барып катышып калдым. А так партнерский роды деп коет да. Көбүнчө мен психолог катары эмес, партнер катары чыгып баштадым. Эми тилекке каршы бизде ошол мыйзам күчкө кириптир, партнерский роды деген уже болбойт экен, туурабы? Партнерский роды десе эле эмнегедир көп ойлойт, сөзсүз түрдө күйөөсү катышат. Күйөөдөн башка апасы, кайненеси же болбосо эжеси, кайнэжеси, жеңеси, абысынын чакыргандар болот. Анан бул мүмкүн мыйзамда кайра караштырышы мүмкүн окшойт. Сиз кандай деп ойлойсуз? Керекпи бул нерсе, партнерский роды? Ооба, бул жерде аябай мындай курч маселе. Анткени өткөндө мен өзүм деле үйдө отуруп жаңылыктардан көрүп, ушундай партнерский родыны жабыш керек, тыйыш керек дегенинен аябай мен өзүм жаман болдум. Анткени мен 10 жылдан бери партнер болуп жүрүп, мен көп көргөм да, аялдарга канчалык жанында жакын адамы болсо ошончолук жеңил экенинчи. Бул биринчиден, эми бул менин өзүм жеке оюм, биринчиден партнерский роды, то есть партнерго уруксат бербеген бул аялдын укугун кечкен да. Анткени аял киши гана түшүнөт болуш керек, төрөт деген эмне, толгоо деген эмне экенинчи. Толгоо учурда жаны ооруп турган маалда жанында ким бирөө жакын адамы болуп, колдоп, жылуу сөз айтып турса,
бул аялга өзүнө эле жеңил болот. Анан дагы жаңылык да эмес, ошол момент интервьюдө айтылып калды да, партнер врачтарга тоскоолдук кылат, мешать этип анын жумушуна киргише берет деген сөз болуп калды да. Ошол жерде мен аябай каршы болуп чыктым, анткени сырттан келген адам, ал врач болбосо, медик болбосо, кантип тоскоолдук кылмак эле. Наоборот, бул учурда врачтарга жардам болобу дейм да, анткени врачтар келип аял мондай кылыш керек деп партнерга айтып кетсе, партнер ошол нерсени жасатып турмак да. Врачтар, акушеркалар эртеден кечке чейин бир аялдын жанында тура албайт. Жанындагы адам партнер туруп, жардам берип, наоборот, бул врачтарга жардам болмокпу деп ойлойм да. Тоскоолдуктан карагандычы. Демек, бул негизи чоң тема экен. Буга өзүнчө да бир ирет бир канча адистерге кайрылып, мүмкүн биздин ошол мыйзамдарды чыгаргандарга, бийлик өкүлдөрүнө кайрылып көрөбүзбүз. Эми көпчүлүк боюндарыларда мындай суроо болот экен да. Ошол азыр экранга карап да кайрылуу катары ошону түшүндүрүп кетсеңиз. Менин пропискам айылда, мен кайсы төрөт үйүнө барып төрөйм деп, мисалы, айылдан келгендер билбейт. Кандай учурда, пропискасы айылда учурдагылар 6-төрөт үйүндө төрөйт да. Кандай учурда ошол 6-төрөт үйүнөн барып төрөшөт, кандай учурда пропискасы айылда болсо дагы, бирок фактически Бишкекте жашаса, кайсы учурда башка төрөт үйлөрүндө төрөшөт. Ошол жөнүндө толук мындай биздин алгачкы боюнда болуп, же болбосо айылдан келгендерге маалымат катары айтып кетсеңиз жакшы болот эле да. Урматтуу кош бойлуулар, эгер сиздердики кош бойлуу боюнча учеттот пропискаңыз айыл четте болсо, анда сиздер айыл аймагында төрөйсүздөр. Эгер шаарга келип калсаңыздар, кандай бир себептер менен шаарга келсеңиздер, анда биздин 6-чы роддомго кайрылсаңыздар болот. Анткени сиздердики учетуңуздар дагы, пропискаңыздар дагы айылда болот. Эгер сиздер ички мигранттар болуп, Бишкекке көчүп келсеңиздер, жаңы көчүп келсеңиздер, же Бишкекте жолдошуңуздар иштеп, өзүңүздөр шаарда турсаңыздар, бул жерде кош бойлуу учетунда шаардагы поликлиникаларда тура турган болсоңуздар, анда ошол поликлиника кайсы төрөт үйүнө карайт турган болсо, тиешелүү болсо, ошол төрөт үйүнө барып төрөсөңүздөр болот. 6-чы роддомго, республиканский роддомго көбүнчө кандай бир оор акыбалдагы аялдар келет, оорулуу аялдар келет, анан айылдагы учет, айылдагы прописка менен келишет. Шаарда тургандар, шаардагы учеттор, алар шаарга тиешелүү роддомдорго барышат. Жакшы. Эми кийинки кезде суроолорубуз толгоо темасына кайрылалык. Кайсы бизде кыргыздарда айтып калат, толгоону бышырып туруп барабыз, же мындай ушул мындай түшүнүк бар да, бышырып дегенчи. Мен өзүм 5 баланы төрөгөндө, мисалы 4-чү балабызды толгоо башталары менен эле жарым саатка жетпей эле төрөп салдым да. Орусча айтканда стремительный роды болду. 5-чимде деле ошондой болду. Бат эле төрөп койдум да. Анан мүмкүн бул аялдарга да пайдалуу сиздин эмеңиз, жобоңуз болоттур. Ошондо бышырып барыш керекпи? Же толгоо башталары менен дароо төрөт үйүнө барышыбыз керекпи? Бул аябай мындай көп бериле турган суроо. Анткени мен инструктор болуп иштеп жүргөндө, ошо жаңы боюнда болгон аялдар, биринчи боюнда болгон аялдар келип эле кайсы учурда, даже могу жерде айтса, аялдар эмес, көбүнчө күйөөлөр суроо берет да, ошол суроонучу мен аялымды качан алып барайын, сразу эле апара берейинби же кичине күтүп туруп апарайынбы депчи. Анан эми эркектер өздөрү чочулайт окшойт да, алар дароо эле алып барыш керекпизби деп эле көп суроо беришет да. Эми дароо алып келген учурда деле аял келгенде баары роддомдо кандай бир убакыт отуруп калат. Анткени шейка ачылыш керек, жумшарыш керек, бала ылдыйлаш керек. Ошонун баардыгы убакыт алат да. Роддомго келгенде мен кичине бышырып келгиле деп айтам да, көбүнчөчү. Эми бышырып келгенде деле мындай мен кыздарга тамашалап айтам да, бышырып кел, бирок күйгүзүп ийбе депчи.
төрөп атканда чуркап келбегин деп. Ошондо кайсы учурда бышырыш керек? Мисалы, алгачкы биринчи болгондо бышырып келсе болот туурабы? А кийинки төрөгөттөрдө бышырганга жок, анда уже бышпай, анда уже күйүп кетет. Анткени биздики баягы сиз айткандай стремительный роды деп атпайсызбы? Первородкалардыкы өзү шейка аябай кеч ачылат да. Шейка ачылгычакты көп убакыт керек. Биз өзү айтабыз да, баягы 10 сааттан 1,5 суткага чейин созулушу мүмкүн депчи. Бул биринчи төрөттө. Анткени шейка жумшарып, бала ылдыйлап, влагалище даяр болуп келип башталгычакты аябай көп убакыт. Кийинки төрөттөрдө, даже экинчи, үчүнчү төрөттөрдө уже шейка жумшарган, влагалище төрөп көргөн, мындай айтмакчы. Соответственно, алар уже бат-баттан ачылып, бат-баттан даяр болушат. Ошон үчүн да стремительный роды деп толгоо бат күчөлүп, бат башталып кетиши мүмкүн да. Эгер биринчи төрөттөгү аял болсо, анда шашпай бир 10 сааттай үйдө толго башталгандан баштап 10 саат өткөрүп туруп, анан кийин өзүнүн толгосуна жараша жөнөп баштаса болот. Эгер экинчи, үчүнчү төрөттөр болсо, анда уже толго башталары менен эле саатты карап туруп эле, эгер бат-баттан болуп баштаса, уже жөнөп баштаса болот. Жөнөш керек да. Анткени төрөт үйүнө келгичек деле уже жол жүрүп, убакыт болот. Анан жолдо деле биздин жолдор Кудайга шүгүр селкилдетип келет дагы, анан шейка бат эле ачып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн дагы бул жерде мындай эки бөлүнүп кетет да. Жаңы боюндагылар шашпай эле келишсин, кийинки төрөттөрдө уже бат келгенге аракет кылсын. Ушул толгоо боюнча бир окуя окуп калдым элем. Ал келин экинчисин төрөгөндө, ама биринчисинде билген да ушундай шейка кеч ачыларын, толгоо кеч болорун, анан бышырып барайын деп үйдөн самсысын бышырып, анан кийин эми балдарын эметип даярдап коюп, анан барып атат да. Мындай деле мындай видеолорда көп го, аябай көп мындай күлкүмүштүү тартылган. Ошондо толгоону бышырган биринчи эле төрөттө бышырып баш керекпи, же мисалы экинчи төрөттө мисалы кайсы учурда батыраак кайрылган мүмкүн минутасын санап караш керекпи, байкаштырып. Ошого да таасир этсе керек, Азыр аябай жакшы приложение чыккан. Схваткамер деген же счетчик схваток депчи. Анан көбүнчө аялдар ошол менен эле келишет. Мен өзүм сабактарымда көбүнчө айтам да, ошол схваткамер менен пайдалансаң болот деп, же өзүнчө бир таблица жасап алса болот. Таблицада сөзсүз толгоонун убагы белгиленет, анан кийин эки толгонун ортосу белгиленет, анан толгоо өзү канча убакытка созулуп атканы белгиленет. Анан ошол маалыматка жараша аялдар өзү санап уже билинип турат, көрүнүп турат да. Аялдар ошого жараша жөнөсө болот да. Схваткамерде көбүнчө кыздар келип айтат да, мен муну түшүнбөй атам, кайсы жери толгонун убагы, кайсы жери эки толгонун ортосу депчи. Ошон үчүн мен дайыма айтам, таблица эле жасагын деп. Анан таблица жасаганда деле бул жерде аял өзү эмес, жанында жүргөн үйдөгү ким бирөө болсо, ошол санап чыккан оң. Анткени эми элестетсеңиз, аял толгоо болуп атса дагы анан дагы санап отурган эч эми туура эмес санап коюшу мүмкүн да. Жанындагы жолдошу болобу, кайын журту болобу, өзүнүн бир туугандары болобу, алар уже адекватно санап чыгат дагы, анан могу уже убакыт келип калыптыр, жүр деп акырында аялды да ээрчитип кетсе болот да. Ошон үчүн эң негизгиси бул жаңы боюнда болгон, жаңы кош бойлуу кыздарга айткым келет. Эң негизгиси паникага берилбей, туура кыймылдап, туура жасап бардыгын, анан эң негизгиси ошо врачты уксаңыздар, бардыгы жакшы болот. Толгоо деген бул коркунучтуу эмес, ооба оорутат, өзүм сезгем, аябай эле оорутат. Бирок чыдаса болот. Эгер бардыгын туура кыла турган болсоңуздар, паникага берилбесеңиздер, анда аны деле баштан өткөрсө болот. Мына аялдар башка төрөбөйм дегендер 10-чусунда эле төргөндөр бар. Ошон үчүн да бунун коркунучу жок. Толгону санап келиш керек да, негизгисичи. Анан ложный схватка деп коет орустар да. Анан ошол ложный схватка же ложный эмес экенин кантип билсек болот? Ай толгоо, бунуку ай толгоо экен деп кыргызча ушинтип айтып калат. Ошондо ай толгоо деген өзү эмне? Стоп, может? Ребенок проснулся. Ей, привет, кызымка. Привет, Жаным.
Смотри, куда мы попали? Привет. Смотри. Доча, привет де. Кызым. Карачы, привет эжеке де. Чочуркабай. Жок, ыйлабайт. Ай толгоо деген эмне? Ай толгоо дегенди көп эле угуп жүрөбүз, бирок көпү билбейт дагы, түшүнбөйт дагы. Сиз өзүңүз айтыңызчы, ай толгоо деген эмне? Эми медициналык терминин мен так айта албайм, ай толгоо деген эмне экенчи, бирок ай толгоо менен чын толгоонун айырмасын айтып бере аламын. Анткени көбүнчө ошо деме алышат да. Меники, мен төрө ата окшойм деп келишет да, болбосо ай толгоонун башы эле болуп келет. Ай толгоо дегенде бул жерде толгоо бат-баттан башталат дагы, бат-баттан бүтүп калат. Ичибиз эми катып келатканда эле ай дегичекте эле толгоо бүтүп калат да, анан 2-3 сааттан кийин биз ал толгоону унутуп деле калабыз. Ошон үчүн буну мындай ложный же тренировочный деп коет. Тренировочный схватки дегенде бул матка бат-баттан козголгон сайын ал анча сезилбейт, анча оорутпайт. Биз ай дегичекте эле болду, тарап кетет да. Чын толгоо деген бул уже көпкө созула турган толголор да. Башталат 5 минутага чейин созулган толголор болот. 10 минутта болушу мүмкүн да. Бул то есть бала ылдыйлаган сайын толгоо күчөй берет. Ай толгоо 30 неделясынан деле башталышы мүмкүн. Ай толгоо эмнеден болот? Бала кыймылдаган сайын матканын дуалдарын козгойт да. Анан матка реакция берет дагы, ал дагы мындай сокращаться этип баштайт да. Ошон үчүн дагы биз ооруларды сезебиз. Көбүнчө ошо аял нервничать этип койсо, переживать этсе же көп кыймылдап койсо, ай толгоо артынан келиши мүмкүн да. Бирок ал бат эле унутулат, бат эле тарап кетет. Чын толгоо ал уже көбүнчө срок жакындаганда болот, анан дагы бара-бара уже күчөйө турган нерсе. Сиз ай толгоо бат эле кетип калат дегенде ошондо минуталык аралыкта болгондо канчада, мисалы ай толгоо экенин билбей туруп эле төрөт үйүнө баргандар болот да. Бар. Ложный схватка деп коет го орусча. Ошондо ай толгоо экенин кантип билсек болот? Канча аралыктан кийин ай толгоо экен деп түшүнүп калабыз да. Ой, ал айтып атпайм, баягы бир ток кургандай эле. Бир дырт этет дагы, кой берет. Анан күтүп отурабыз, уже жок да. То есть 20 мүнөт, 10 мүнөттөн кийин эле уже жок, унутуп деле калып кетип кала беребиз. То есть ал чын толгоодо ал уже күчөйүп барат. То есть бул жакта уже ритмично болот да. Ай толгоодо 1-2 эле болуп эле кой бериши мүмкүн. То есть кээ бир аялдар даже ай толгоону сезбей деле калып кетти, эме кылыпчы. Бывали случаи, вот, например, мен аялдардан сурайм да, ай толгоону сездиңби, толгоо эмне экенин билесиңби десем, жок, мен эчтекени сезген эмесмин, эчтеке билген эмесмин дейт. Кээ бир аялдар бар, ошо сиз айткандай кичине ооруса эле чуркап келишет, ал жакта же бала ылдыйлаган эмес, же шейка ачылган эмес да. Ошон үчүн дагы аялдарга айтмакмын, өзүнө сак болуп, анан өзү именно толголорду санаганда ошол турат чыгат да. Эгер толгоо бат-баттан болуп, анан бара-бара күчөп баратса, анда бул чын толгоо. Эгер толгоо бир башталып туруп, анан кийин сразу эле тарап кетсе, анан дагы уже башка кайталанбаса, бул ай толгоо болуп эсептелет. Түшүнүктүү. Эми толгоо башталып, биринчи приемныйдан кабыл алып, андан кийин родзалга чыгарат эмеспи? Родзалга чыгарганда ушу 5 баланы төрөп атканда ар кандай толголорду көрдүм. Ар кандай аялдарды көрдүм. Баарында тең мамлекеттик клиникада төрөп мындай укмуш нерселер көрүп калдым да. Анан ар ким ар кандай өзүнүн толгоосун басат экен. Бирөө карасам кулагына наушник коюп алып, өзүн алаксытат. Бирөө болсо күйөөсүнүн сөккөндөн өзүн неметет окшойт, басандагы ошо жыргап атат ошондончу. Бирөөлөр болсо фитболго отуруп, ошондой толгоо учурда кимге кандай өзүн алаксытыш үчүн эмне кылышыбыз керек, ошондойдо кеңешиңизди берсеңиз. Бизде медицинада не медикаментозное обезболивание деген бар да. Мен өзүм психолог катары да, анан инструктор катары дагы сабактарымда көп айтып кеттим ошол боюнчачы. Анткени кыздар сурашат да, мен обезболивание кылып беришеби, анан сурасам сайып береби депчи, обезболивающий деп. Анан мен айттым да, обезболивание наоборот терс таасир этиши мүмкүн да, балага да, аялга дачы. Не медикаментозное обезболивание дегенде
бул учурда аял эң негизги максаты бул өзүн алаксытыш керек. Үйдө жүргөндө мен көбүнчө кыздарга айтам, үйдө жүргөндө баягы буюмдарыңарды чачыратып койгула депчи. То есть пакетке салып, бирок ар жака таштап салгыла да, толгоо учурда же эки толгонун ортосунда өзүн алаксытыш үчүн баягы лего чогулткандай чогултуп, сумкаңарды чогултуп алсаңар болот. Бул дагы алаксытат депчи. Анткени көбүнчө эме болот го, биз мындай төрөткө жөнөгөн чоң бир жака жөнөгөндөй баардыгы иреттелген, баардыгы өз жайында болуш керек депчи. Анан көбүнчө кыздар айтат да, мен прокладканы тапмайынча барган эмесмин депчи. То есть ошондой эле да өзүн алаксытабыз. Биз өзүбүздүн оюбузду ооруганга эмес, башка нерсеге бөлгөнгө, которгонго аракет кылабыз. Анан көбүнчө позалар дагы бар. Мына көрсөтүп кетсем, моундай позалар дагы бар. Отурса болот, турса болот, жатып алса болот. Анан да биз баягы партнер деп көп айтып кеттик го. Ошо партнерлор дагы эмне толгоо учурда жардам берген нерселерди. Футболдон деле мына байкаштырсаңыздар, футболго деле отуруп аракет кылса болот ооба. Бирок бул жерге футболго эгер аял биринчи жолу отуруп аткан болсо, анда эгер аял биринчи жолу отуруп аткан болсо, анда жанында сөзсүз ким жардамчы болуш керек. Мындай колунан кармап, эме кылып турган, таяп тургангачы. Эгер аял ага чейин футбол менен иштеп көрсө, анда өзү деле пайдаланса болот. Позалар эң негизгиси ошо өзүнө туура ыңгайлуу поза табыш керек аял. Анан кийин туура дем алыш керек. Анткени дем алгандан деле аябай чоң пайда. Канчалык биз туура дем алсак, ошончолук денебизге кислород кирген сайын биздин булчундарыбыз бошойт. Анан балага дагы көп кислород келет да, анан балада андай тынчыраак болот да. Мен практикамда, например, музыкант кыз төрөдө. Өзү ырдайт дагы, анан пианино чертчү да. Азыр могу телефондо электрондуу пианиналар чыкпадыбы? Толгоо учурда мени монтип прям жини менен кармайт, мен унчукпай туруп берем. Толгоо бүткөндөн кийин мага ырдап ойноп берчү да. Биз ошентип алаксытчыбыз. Бир деме бар, бир кыз фитнес тренер болчу. Ал төрөп атып, кандай гана гимнастикаларды жасаган жок да. Мен айтып атпаймынбы, Айсага кандай ыңгайлуу десем, мен ушинтип алаксып атам дейт. Ой Кудай жалгасын жасай бер депчи. Бир кыз төрөдү, хореограф. Ал бийлеп атты. Мен күлүп атам, давай азыр врачтарды чакырабыз да бул жакта сабак өт бизге деп алып, ар нерсе болуп алаксытып, ал кыз деле аябай бий менен алаксыды өзүн. Ким бирөө ырдайт. Сиз айтмакчы ким бирөө сөгүнөт. Мени сөккөн деле учурлар болгон, жинин чыгарып, жанан кой макул деп унчукпай туруп берем. Төрөгөндөн кийин айтам да, ай десем өздөрү уялып калат. Бирок ошол момент жеңилдеп алганына мен унчукпайм да. Не кылсаң да, кандай кылсаң да өзүңө жеңил болгон оңой депчи. Бирок анын бардык методдордун бардыгы аялга дагы пайда болуш керек, анан балага да зыян келтирбеш керек да. Сиз азыр айтып калбасызбы, толгоо учурунда ар ким ар кандай кылып өзүнө электенип кетет. Хореографты айтып калдыңыз, пианист, музыканттарды айтып калдыңыз. Жана сөккөн көбүнчө башка улуттундагылар болду, мен байкашымча. Экөөбүз таанышкан күндү качан эмнеге тааныштык элек деп аябай жинденип, анан кээ бирөө жатып алып кесарево кылгыла, кескиле деп аябай ушундай ыйлап, жалбарып, ошондой моменттерде кандай кылыш керек? Кесарево деген эми жаман да. Ал кесарево деп айтса деле барып кесе бербейт турабы? Ооба. Протокол боюнча өзү клинический протокол дейт. Протокол боюнча өзүнүн бир эмелер бар да, кандай десем, эрежелери бар. Кайсы учурда кесарево кылынат, кайсы учурда жок. Ооба, бул жерде сиз туура айттыңыз. Мен өзүм канча көрдүм андай кыздардычы. Ооруну чыдай, толгону чыдай албай калса эле, анан кесарево кылбайбы? Ой, аны дагы мындай бир кызыкты айтышат, союп салгыла мени депчи.
туугандарына суранып башташат, пожалуйста врачка айтчы, мени кессинчи, баттыраак төрө бүтүрөйүнчү. Анан эми туугандар аны келинине же кызына жардам берейин, анан монтип ооруп кыйналбасын деп врачтарды кыйнап баштайт да. Кесаревага эле алып сал, кесип эле сал, мен монтип кыйналганын көргүм келбейт депчи көбүнчө жолдоштору келип да врачтарга ызычы салып башташат да. Анан ошондой учурларда мени чакырышчу. Мерим келсем психолог катары вот туугандарын успокаивать эт же кызды успокаивать этип, анан түшүндүрүп айтып бер, кайсы учурда кесарево болот, анан кийин эмне үчүн биз азыр операцияга албай атабыз депчи. Анан мен отургузуп алып баардыгын далилдеп түшүндүрүп айтып берчүмүн да. Кечиресиз, ушул жерден сөзүңдү урганчы. Азыр ошондой сизге окшогон психолог бүт төрөт үйлөрүндө жок да. Айылда да жок, башка төрөт үйлөрүндө да жок. Сиз азыр ошол өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып, ошо бизде боюнда барлар көрүп жатса, ошондой учурга туш болсо, мен тойгонго даярмын дегенге сиз ошентип психолог катары аларды мындай алаксытып сөздөрүңүздү айтып койсоңуз жакшы болот эле. Ошол учур келгенде, катуу бир толгоо учур болот го, төрөйүн деп калганга аз калганда, сиздин сөздөрүңүздү эске алгандай болуп, ошо сөздөрүңүздү айтып берсеңиз. Кыздар, кыз келиндер, аялдар, кош бойлуулар, мен өзүм мына төрөгөндөн кийин мен деле билем да кандай экенинчи, төрөт деген, толгоо деген. Меники тилекке каршы мен сразу эле кесаревага бардым да. Анан мындай салыштырма, мен 10 жылдан бери естественный род деп коет да, төрөттү да көрдүм, кесареваны өз башыман да өткөрдүм да. Анан көбүнчө айтат да, төрөгөндө өзүң төрөгөнгө караганда барып кестирип эле салгаң депчи. Жок. Ар ким, ар аял ар кандай мындай өткөрөт да, башынан өткөрөт ал нерсеничи. Анан кесареванда өзүнүн арты бар. Кесареванын өзүнүн деле мындай айтмакчы азабы бар да. Андагы баары бир эмне болбосун өз төрөткө эч нерсе жетпейт. Анткени кесаревадан кийин аял өзүнө келиш керек, наркоз тараш керек. Анан элестетиңиздер, сиздер жаңы төрөгөн балаңыздарды бербей турат, анткени наркоз тараш керек да. Наркоз тарагычакты баланы кармай албайсыздар. Өз төрөгөндөн кийин балаңыз сразу үстүңүздө болот. Баланын жытын сразу жыттасаңыздар болот. Ошон үчүн дагы төрөт учурда мен дайыма кыздарга айтам да, төрөт учурда өзүңүздөрдүн балаңыздарды элестетиңиздер. Ооба, ушул учурда кыйналасыздар, ушул учурда жаныңыздар сыртка чыккандай болот да. Анан көбүнчө аялдар кес дейт да. Бирок өз төрөгөндөн сиздер бат өзүңүздөргө келесиздер. Кесаревага карагандачы. Анан дагы балаңыздар канчалык сиз баланы өзүңүз төрөсөңүз, ошончолук энелик мээримди да төгө аласыздар. Анткени кесарева деген бул даяр ишти. Аял жатат, баланы мындай эле чыгарып эле карматып койгондой да. Анан энелик мээрим дагы төгүлбөй калышы мүмкүн. Көбүнчө сүт келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн дагы кесарева дегендин алдында эң негизгиси ошо бала экөөңүздөрдүн мамилеңиздерди ойлоңуздар. Төрөт учурундагы, толгоо учурундагы дем алуу техникалары канткенде туура дем алыш керек, булардын маанилүүлүгү, ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми дем алуу бул сөзсүз эң негизги керектүү нерсе эмне төрөт учурда, толгоо учурда. Анткени мен буга чейин айтып кеттим элем, канчалык биз туура дем алсак, ошончолук биздин денебиз кислород алат, булчундарыбыз бошоп, мындай жеңилдеп жумшарат. Анан дагы бала дагы кислород алып туруп, ошончолук бала дагы мындай жеңил төрөлөт. Анан гипоксия деп коет, балага аба жетпегенчи. Ошо гипоксия болбойт. Техникалар өзүм мындай башынан айтып кеткенде, мен дайыма кыздар келет да магачы. Бүт сабакка катыша албайм, бирок мага именно төрөт боюнча кыскача маалымат бериңиз дегенде меники уже мындай шаблонный болуп калды да. Эң негизгиси өзү төрөт 3 периодко бөлүнөт. Биринчи период дегенде бул толгоо жаңы баштап күчөп келатканда. Бул учурда биз үйдө жүрөбүз. Пока мындай айтмакчы, толгону баягы бышырып жүрөбүз да. Анан толгоо бышкычакты эң негизгиси, анан толгоо ачуу боло электе биз ичибиз менен дем алабыз.
терең ичибиз менен демди алабыз, анан демди чыгарабыз. Көбүнчө врачтар айтат да, мурдуң менен дем ал, оозуң менен чыгаргын депчи. Бирок мен практикада көрдүм, бул иштебейт. Аялдар көп адашып баштайт. Мурду менен кандай эле, оозу менен кандай эле депчи. Ошон үчүн мен айтам да, айырмасы жок. Кандай кааласаң, кандай ыңгайлуу болсо ошондой дем ал. Эң негизгиси ошо мурду менен терең дем алып, оозу менен до конца терең демди чыгарыш керек. Бул ошо ич менен дем алган болот. Толго башталгандан баштап аягына чейин 1 минуталык толго болобу, 5 минуталык толго болобу, ичибиз менен терең дем алабыз. Экинчи периодта бул уже толго батпаттан болот. Бул уже бала максимально ылдыйлап, уже бала чыккан убакыт болот. Бул учурда толго бирме бир болуп калат. 5 минут толго, 5 минут эс алабыз. Бат-баттан болуп баштаганда биз көкүрөгүбүз менен дем алабыз. Мен көбүнчө салыштырам, баягы чуркап келгенде дем жетпей калганда, ошондо бат-баттан дем алганыбызда. Дагы эле кааласак мурдубуз менен, кааласак оозубуз менен, канчалык бизге кандай ыңгайлуу болсо. Бул жерде эгер мындай көрсөтүп кетсем да, деп уже бат-баттан дем алыш керек да. Анткени толголор бат-баттан болгондо бизге кислород да көп керек. Бул экинчи периодта, анан дагы уже бала төрөп чыгып келаткан учурда эң негизгиси бул врачтын командасы боюнча дем алабыз. Врачтын командасы боюнча ыйыныш керекпиз. Канчалык биз врачтын командасын туура аткарсак, ошончолук биз жеңил төрөйбүз, анан дагы айрылбай, кесилбей жакшынакай төрөйбүз. Бул жерде дагы эле терең өпкөбүзгө дем алабыз, демди чыгарбайбыз. Врач ыйын дегенде толугу менен ыйынабыз, токтот дегенде токтотобуз, акырындык менен үйлөп демди чыгарыш керекпиз. То есть бул жерде ушул техниканы аял өз убагында туура аткара турган болсо, мен гарантия берем, эч кандай айрылбайт, кыйналбайт, баланы да кыйнабай төрөп берсе болот. Демек жанагы разрыв болуп калгандар туура эмес дем алгандан, туура эмес ыйынгандан. Да. Анткени мына өзүңүздүн төрөтүңүздү эсесеңиз, бала ылдыйлаган сайын баягы түртүп баштайт го, ыйынтыртып баштайт. Көбүнчө кыздар ошол маалда врачты укпай эле ыйынып башташат да. Най ыйынба десе деле баары бир анткени түртүп атпайбы. Анан ошол учурда мен көбүнчө кыздар айткам да, кел экөөбүз гимнастика жасайбыз деп алаксытып баштайт кыздардычы. Ошол жерде деле дагы партнерскийди мындай задевать этип тийип кетейин дейм. Ошол жерде партнерлор келип алаксытып турса жакшы да. Анткени кыз жалгыз калса өзү менен өзү болот дагы, анан туура эмес ыйынып баштаганда айрылып кетиши мүмкүн. Жанында ким бирөө болсо, алаксытып, алдалап, келчи могу жерде ыйынбай турчу, келчи экөөбүз мындай кылайлы деп турса, аял кичине алыстайт ошо ооруданчы. Алаксыганда өзүнө да жеңил болот, баланы да лишний раз кыйнабайт да. Анан дагы врачтар дагы жанында боло албайт. Кээ бир учурлар болот, башка аял төрөп атса ал жакка чуркап кетиш керек болот. Мен өзүм практикамда болгон, врач мына кирип чыкканда эле уже аял төрөп койгондор болгон да. Анткени күчкө салып эле ыйынып салат. Зато канча айрылып кеткендер болот. Ошон үчүн дагы эң негизгиси врачтын айтканын угуш керек. Врач ыйын дегенде ыйынат, токтот дегенде токтот. Айтсаңыз, сиз азыр деген ата энелер мектебинин инструктору болуп иштеп жатасыз да. Ал жакта боюнда барлар барат. Бул мындай мектептерге көп эле биздин кыргыз келиндер азыркы учурда барып атышат, бирок барбай аны түшүнбөгөндөр да көп да. Аякка барганда эмне депчи, ошону сиз мындай пайдалуу жактарын айтып кетсеңиз. Вот, көбүнчө бул жерде кыз келиндер баргысы келет. Мен көп жолугам да, кыз келиндер баргысы келет. Анан акчам жок, же жолдошум жибербей жатат, же кайын журтум түшүнбөй атат деген көп маселе да. Ошон үчүн бул жерде кош бойлуулардын бир туугандарына, кайын журтуна, анан жолдошторуна кайрылгым келет. Бул эң негизгиси аялыңыздарга анан кийин жаш ымыркайга керектүү нерсе. Анткени эми шартка байланыштуу мүмкүнчүлүгүнө жараша ар врач, анан дагы мындай адамдар көп болгон үчүн, пациенттер көп болгон үчүн врачтар, акушер-гинекологдор аялдарга жетише албайт да. Ар бирине монтип түшүндүрүп чайнап бергенге жетише албайт. Ошон үчүн
А бизде могу мектептерде именно ата энелердин мектебине биз ар бирине монтип түшүндүрүп айтып беребиз да. Ошон үчүн дагы эң негизгиси ошо мындай жолдошторго көп тамашага салып айтам да, ай бул эң биринчи сенин эме милдетиңди алып кетет депчи, сага жеңилдик болот. Анткени аялың акылдуу болсо, төрөт учурда өзүң кандай алып жүргөнүн билсе, бул сенин башың оорутпайт, сени кыйнабайт. Так өзүнүн ишин аткарды, барды келди, жеңил эле төрөп койду деп мен жолдошторуна көп ушинтип түшүндүрүп айтам да. Ошон үчүн урматтуу күйөө жолдоштор, болочок аталар, бул эң негизгиси. Сиздер деле катышып кетсеңиздер аябай жакшы болмок. Анткени атанын дагы канчалык болочок балага канчалык көп таасир этсе, жакындаса, баласы менен көп сүйлөшсө, ошончолук балаңарга да жакшы, сиздерге да жакшы. Анан бала менен атанын ортосунда да мамиле аябай күчтүү болот. Мен канча примерлерди билем. Мисал келтирип кетсем, бир папа өзүм эле жакын досум, анан аны жүр деп эле кыйнап эле сабакка келтире берчү, мен төрөткө катышасың деп элечи. Анан ой барбайм, кылбайм деп, бирок айла жок, төрөткө катышты. Анан азыр кызын жөн эле бөпөлөтөт да. Кызынан жакын адам жок. Анткени экөөнүн сүйүүсү ошол бала курсагынан баштап эле эме кылганда, башталганда экөөнүн сүйүүсүчү. Анан ошо досум айтат да, жакшы сен мени киргизипсиң, жакшы мен барыпмын, катышыпмын депчи. Анткени мен азыр дейт аялымдын кыйналганын түшүнөмүн дейт да. Көп учурда эркектер өзүнүн билбестигинен байланыштуу аял канчалык төрөттө кыйналганын билбейт да, эркектерчи. Анан кийин ой экинчисин төрө, үчүнчүсүн төрө дей берет да. Төрөткө катышканда, ушундай сабактарга катышканда өз кулагы менен, өз көзү менен көргөндө алар билет да, мен аялым ушундай кыйынчылыктан өтөт турбайбы деп. Мен менен, например, төрөткө катышкан эркектерчи азыр айтат да, кой, мен бир балага ыраазымын. Канча убакыттан кийин мен өзүмө келейин, анан экинчисин төрөйбүз дегендер да бар да. Ошон үчүн бул аябай маанилүү нерсе. Анан бизде менталитетпи же билбейм, айтор канчалык бала көп болсо ошончолук жакшы дейт. Особенно айыл четте төрөй берет да. Аялдар өзүнүн ден соолугун карабайт. Биздин сабактарда, мен өзүм сабагымда аны да айтып кетемин да. Аралыктарын канча болуш керек? Да, эки баланын аралыгы канча болуш керек? Эки баланын ортосунда, аралыгында кандай сактаныш керек? Эмне үчүн сактаныш керек? Эмне үчүн биз ден соолугубузду караш керекпиз? Анан бизде мындай негедир айыл четте ошол көп бар да, түшүнүкчү. Бат-баттан төрөп туруп, анан кийин мындай бош отурамын деген болбойт. Биз уже все төрөп баштагандан кийин бошобойбуз баладанчы. Канчалык биз ортодо эки баланын ортосу убагы көп болуп, аял киши эс алып, мындай күчтөнүп, анан кийинкисин төрөсө, бул балага да жакшы, кийинки баласына жакшы, өзүнө да жакшы да. Ошолорду врачтар бир-эки сөз менен эле айтып кетет. Биздин сабакта биз анын баарын айтабыз. Төрөттө өзүн кандай алып жүрүш керек, кандай эмчекти туура эмизиш керек экенин, баланы кандай төрөлгөндөн кийин кандай жуунтуп, кайсы нерселерге көңүл буруш керек экен, ошонун баардыгын биз прям 2 саат, 3 саат аялдарга түшүндүрүп айтып бергенге мен аракет кылам да. Анан көп учурда мен врачтардан эле угам да, айырмасынчы сабакка катышкан аял менен сабакка катышпаган аялдын айырмасы аябай чоң. Анткени сабакка катышкан аял ал жок дегенде дем алганды билет. Туура дем алганды билет да, анан аял, ой, врач келип туруп, монтип дем аласың десе, аял уже ошону алып кете алат да. Тиги сабакка катышпаган, эч нерсени билбеген аял кайтып паникага көп берилет да, анан туура эмес жасап коюшу мүмкүн. Демек, сиз мындай мектептерге катышкан боюнда барлардын дагы биринчи кезекте психологиялык жактан дагы өздөрүн жакшы сезиш үчүн, төрөтө жеңил бөлүш үчүн да бул аябай маанилүү нерсе экен. Мерим айым, сиздин келгениңизге чоң рахмат. Сөздүн акырында биздин боюнда бар келиндерибизге, кыздарыбызга сөздөрүңүздү айта кетсеңиз, эмнелерди алар эске алыш керек, кандай нерсе, пайдалуу нерселерди өз өзүңүз менен айтып берсеңиз. Кыздар, мен дайыма өзүм кыздарым бар, мындай
ата энелергечи дайыма кыздарды эркелетем да, анан врачтар деле ал уже кыз эмес да деп тийишип калышат да, баары бир ал кыз. Тем более мындай боюнда барлар аябай эрке болуп калабыз го. Ошон үчүн да мындай көбүнчө эркелетип айтам да. Кыздар эне болуш бул аябай сонун нерсе. Мен өз башыман өткөрдүм. Мен өзүм 10 ай болду. Кызым 10 айлык буйруса. Мен деле көптөн бери карьера деп мына эми төрөдүм да. Анан мен эч ойлобопмун эне болгуш кандай нерсе экенинчи. Айтып кетмекмин, бул эне деген ыйык деген бекеринен айтылбаптыр да бул сөзчү. Эне деген бул өзүнчө бир кызыктуу нерсе. Эне болушка дагы даярданыш керек экен, даяр болуш керек экен. Эгер сиздер мындай ушул чоң кадам кылдыңыздар, эне боломун, бала чоңойтом, бала тарбиялам, балалуу болгум келет деп сиздер чоң кадам кылдыңыздар. Бул чоң милдет. Сиздерге каалоорум ошол милдетти мындай башыңыздарды бийик көтөрүп алып кеткениңиздерге. Төрөт бул өзүнчө бир чоң милдет дагы эсептелет, чоң жоопкерчилик. Төрөт аябай оор нерсе, бирок мен ойлойм, мен ишенем, сиздер ошол оор нерсени аябай жеңил алып кетесиздер деп. Бүт баары сиздердин колуңуздарда. Канчалык сиздер туура дем алып, туура бардык айткан нерселерди туура кылсаңыздар, канчалык сиздер өз маалында врачка кайрылып, өзүңүздөргө сак болсоңуздар, ошончолук балаңыздар дагы сак болот, ошончолук балаңыздар дагы ден соолугу чын болот, ошончолук сиздерге дагы толгоо деле төрөт деле аябай жеңил өтөт. Эң негизгиси ошо өзүңүздөргө сак болуңуздар, өзүңүздөргө көңүл буруңуздар. Дагы психолог катары айтып келет, жолдошторуңуздар менен ачык сүйлөшкөнгө аракет кылыңыздар. Анткени эркектер өзүнүн природасына жараша алар толгоо эмне экенин билбейт, төрөт эмне экенин билбейт. Алар бизди эми миң аракет кылган учурда деле, түшүнгүсү келген учурда деле түшүнө албайт толугу менен. Эгер биз бул жерим ооруп атат, массаж кылып берчи деп жолдошубуз менен уялбай, тартынбай, ачык сүйлөшө алсак, жолдошубуз деле бизди түшүнүп, бизге жардам бергенге аракет кылат деп мен ишенем. Мен ошон үчүн дагы аял менен эркектин ортосунда дагы мындай тыгыз мамиле болуш керек дейм да. Өзүм психолог болуп, анан кийин инструктор болуп, клиникада кабыл алам. Мына буйруса кызым чоңоюп калды, жардамымды, консультациямды берем. Менин номерлеримди да мына кыздарга калтырып кетсем болот. Кайрылыңыздар, сабактарга катышыңыздар. Эң негизгиси өзүңүздөргө ошо уверенный болуп, өзүңүздөргө максималдуу ишениңиздер. Сиздер күчтүүсүздөр, сиздердин колуңуздардан баардыгы келет. Мерим айым, келгениңизге чоң рахмат. Ал эми бизди көрүп жаткан боюнда бар келиндерге айтарыбыз, төрөткө баратканда эң негизгиси жакшы позитивдүү маана менен барыңыздар. Баардыгы жакшы болот деген ишеним менен барыңыздар, баардыгы жакшы болот. Бул толгоодо кыйналып жаткан нерсенин баардыгы унутулат, төрөгөндөн кийин баардыгын унутуп каласыздар. Болгону баратканда өзүңүздүн маанайыңызды көтөрүп, жаман нерсени ойлобой, жалаң гана жакшы нерселерди ойлогонго аракет кылыңыз. Толгоо учурунда бир жараткан менен дагы бир содалашуу кези деп да мен мындай салыштырып кетем да. Ошол кезде да мындай жараткан менен Кудай менен сүйлөшүп калгандай учур болот. Кандай болбосун өзүңүзгө ыңгайлуу мүмкүн сүрөөлөрдү окуйсузбу, ошо алдын ала сизде эмне алаксытат, ошолорду дагы алдын ала ойлонуп, даярданып, эң негизгиси ошол сиз өзүңүздүн маанайыңызды чөктүрбөй, жакшы мындай күч кубатты белди бекем бууп туруп аман эсен төрөп алам деген ишенич менен баргыла деп айтабыз. Ал эми биздин каналдын катталуучулары ушул тема боюнча же болбосо төрөт учурунда же төрөттөн кийинки кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, биздин комментарийге жаза кетиңиздер. Биз бул суроолордун үстүндө иштеп, сизге керектүү суроолорду жооп бере турган адистерди издегенге аракет кылабыз. Баардыгыңыздарга рахмат. Биринчи интервью бергенде аябай сүрдөп, BBC-ге берген болуш керек.
мага ссылка жөнөтүп да. Карасам, ё-моё, сүйлөгөн сайт башым моңп деле отура берип. Азыр ошончо мындай түз отурганга аракет кылып, лишний движение кылбай.